Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, балаң сенин мөмөң, сенин аракетиң, сенин келечегиң. Эгер балаңдан жакшылык көрсөң, Кудай Таалага шүгүр кыл. Эгер балаңдан жаманкылык жоругун көрсөң, балаңдан жакшылык көрбөсөң, өзүңдөн башканы жемелебе. Кудай жолунда мени сүйүктүү мекендештерим, биздин бүгүн жүрөгүбүздү кайгырткан нерсе, көптөгөн аталар, көптөгөн жигиттер балдарына тарбия бербей койду. Үйлөнөт, төрөтүп койгондон кийин ал эмне болду, кандай чоңоюп атат, кайсы жолдо чоңоюп атат, эмне тарбия алып жатат, кайсы жолдо жүрүп жатат, ким менен достошуп жатат, кайсы жерде түндө өткөзөт, эмне кылып жатат, иши жок. Көптөгөн аталарга Аллах Таала өзү ийгилик берсин. Балдардан мурда ата энесин Аллах оңдосун. Өздөрү балдардын бузукулук кылуусуна, балдардын туура эмес жолдо жүрүүсүнө негизги себеп ата эне болуп жатат. Ибн Кайым рахматуллахи алейхи мындай дейт: "Кам мин валидин ашка валада." Канчалаган аталар балдарыны бактысыз кылды дейт. Канчалаган аталар балдарыны бактысыз кылды. Ал бактысыз кылды дегени өздөрү себеп. Бирөөдүн акын жеп, арам оокат менен бакты. Жалганчылыкты үйрөттү. Атың өчкөр аракты үйрөттү. Жарым жылаңач болгонду үйрөттү. Бирөөдүн акын жегенди үйрөттү. Бирөөгө жамандык кылганды үйрөттү. Иман тарбиясын бере алган жок. Кыяна лил абна фи тарбиятим. Балаңа тарбия берүүдө кыянат кылуу деген сөз, ал коомго кыянат кылуу. Келечек муунга кыянат кылуу. Кала берсе, балаңа тарбиясын бербестен, иман тарбиясын бербестен кыянат кылуу, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө кыянат кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт, пайгамбарга бир салават: "Ман мин валин яли раиятан минал муслимин фаямут ва хува гашин лахум илля харрама Аллаху алейхил жанна." Кайсы бир жетекчи коласында бирөөгө жетекчилик кылып, жетекчилик кылган жерде кыянат кылса, иман ислам тарбиясын бербесе, Кудайдан коркууну үйрөтпөсө, ал адамга Аллах бейишти арам кылды дейт. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, тарбия берүү өтө оор, кыйын нерсе. Көп убакыт керек, сабырдуулук керек, мээримдүүлүк, боорукердүүлүк керек. Бирок суроо, урматтуу мусулман бир тууган, кимибиз балдарыбызды иман менен тарбия кылдык? Балдарыбызды Куран менен тарбия кылдык? Кимибиз пайгамбардын сүйүүсү менен тарбия кылдык? Пайгамбардын сүннөтү менен тарбия кылдык? Жооп бербей эле кой. Сурооду өзүңө берип, өзүң ойлонуп көрчү. Кичинекей балабызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я гулам, о нарсе, саммилла, бисмилла" деп же. "Кул би яминик", оң колуң менен же. "Ва кул мимма ялик", өз алдыңнан же. Сүннөт үйрөттүкпү? Пайгамбардын сүннөтү жатканда бисмик Аллахума амуту ва ахя, Аллахым сенин атың менен өлөм, сенин атың менен тирилем деген сүннөттү үйрөттүкпү? Дааратканага киргенде Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаис, Аллахым жиндин ыргачысынан, жиндин эркектеринен мени сактагын деп дааратканага сол бут менен кирүүнү үйрөттүкпү? Даараткананан чыккан кезде Гуфранак, Аллахым мени кечире көргүн, ушул жерде сени зикир кыла албай калдым, сени эскере албай калдым деп дааратканан чыкканда Алладан кечирим сураганды үйрөттүкпү? Же daara сындырып бүткөн кезде Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза, мага ыза берген заңдарды, мага ыза бере турган саараларды чыгарып жиберген Аллага шүгүр болсун деген дуаны үйрөттүкпү? Балдарга үйрөтүш аякта турсун, өзүбүз да билбейбиз. Урматтуу мусулман бир тууган, өзүң суроо бер. Жообун өзүң билесиң, мага айтпай эле кой.